480 bin kub eкен. Hazır gidete kanca? 200 işleydi abi. Hazır 200 işte. Daha 180 bin kub zapası var. Ya. Бардық цивилизация şu kanalizasyondan başlamakta. Төрт жыл мурун какой-то 30% охват алган болсом, азыр ошону 90%ке чейин охват алат. Допустим, бир аэротенканы алып отурган болсокчу. Өзү окутуп үйрөнгөн бала ушул иштетип атат. Мына өзүбүздүн кадрлар да мына булар ийгиликтүү атат. Бүгүнкү күндө толук кандуу ушул канализация мындай талапка жооп берет десек болот. Ош шаарынын таза жана саркындуу суу системаларын реабилитациялоо долбоорунун биринчи жана экинчи фазасында аябай чоң жумуштар аткарылды жана аткарылып жатат. Айта кетсек, бул аталган долбоордун биринчи фазасында мына биз бул жагында көрүп турасыздар. Саркындуу сууларды тазалоо станциянын экинчи комплексинин механикалык тазалоо системасы толугу менен жаңыланган, капиталдык ремонттон өткөн жана жабдуулары толугу менен заманбап, азыркы бүгүнкү талаптарга жооп бере турган жабдууларга алмаштырылган. Азыркы учурда ошол долбоордун уландысы катары экинчи фазасында биологиялык тазалоо системасынын реабилитация иштери жүрүп жатат азыркы учурда. Бул долбоор 2019-жылы башталган жана аякташы 2020 ушул жылдын декабрь айында пландаштырылган. Здание решеток деп коебуз, темир тоо имараты, өлчөөчү но, пескаловки деп коебуз, кум кормочу жайлар жана первичный радиальный отстойники дейт, биринчи катардагы радиалдык тундурмалар жана насосная станция Сурова-Сапка. Ошол мен азыр жогоруда атап кеткен, булар саркындуу сууларды тазалоочу станциянын механикалык тазалоо системасына байланыштуу болот, тиешелүү болот. Ошол биринчи фазасында толугу менен жаңыланган. Долбоордун биринчи фазасы Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан жана СЭКО, Швейцария мамлекетинин секретариаты тарабынан каржыланган. Биринчи фазасы. Экинчи фазасы дагы эле ошол Европалык өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы жана Евросоюз же болбосо Евро биримдик немесинен өкүлдөрүнөн каржыланып жатат. Жана айта кетсек, экинчи фазанын алкагында аткарылып жаткан жумуштар бул аэротенк деп коебуз. Аэротенкти толугу менен реконструкциялоо, жабдууларын толугу алмаштыруу жана блок насосно-воздуходувная станция деп коебуз. Ошол жердеги жабдууларды алмаштыруу, ремонт иштерин жүргүзүү, экинчи катардагы радиалдык тундурмалардын ремонт жүргүзүү жана жабдууларын толугу менен алмаштыруу болуп эсептелет, жана контакттык резервуар дейбиз. Анан жана ошого кошумча активдүү илдерди кайтаруу системасын жаңылоо жана ашып калган активдүү илдерди талааларга таштоо системасын. Ошол мына жогоруда айткандын баардыгын азыр бүгүнкү күндө биз реабилитация иштери жана жабдууларды алмаштыруу иштери аткарылып жатат. Реконструкция боюнча бул проект 2019-жылы башталды. Август айында, августтун 1-инен баштап баштадык. Биринчи этапта насосно-воздуходувное зданияны бүтүрдүк. Андан кийинки этап аэротенк 3-кө бөлүнөт. Азыр биринчисин берип атабыз. Буюрса 1-2 күндө берилет. Андан кийин экинчи, үчүнчү этабын өтөбүз. Буларга диффузорлор коюлду. От компаниясынын диффузорлору. Ичинде воздуходувкалар 4 штук. Үчөө иштейт, бирөө запаскан. Ал Италиядан келди, рабочий компаниясынан. Немелер келди бар, Иласкоттор бар. Алар Турциядан келди, Астим компаниясынан.
баары азыркы замандын талаптарына жооп берет. Баары жакшы. Жаңы жабдуулардын артыкчылыктары кандай эми? Артыкчылыктары мурунку эски советский эмелер бул 40 жыл мурун курулган. Эми 40 жылдан бери эмне 40 жылдан бери технология өзгөрдү. Кечеки турган нерсе бүгүн жок. Эми 40 жыл мурун какой-то 30% охват алган болсом, азыр ошону 90%ге чейин охват алат. Допустим, бир аэротенканы алып турган болсокчу, булар 0.63 бар менен иштейт. Немесе мощностьтон. Ошол. Эми бул өзү быйыл бүтүш керек эле, былтыр бүтүш керек эле. Пандемияга байланыштуу бүтпөй калды. Өзүңөр байкагандай былтыр жумуш токтотулду, 6 айга, андан кийин 2 айга токтотулду. Ошол себептен азыр буйруса быйыл бүтүрүп беребиз. Өз менен. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, ушу Ош шаарындагы мына саркындуу сууну саркындуулар тазалоочу бекетинде турабыз. Бул жерде мына ушул 65-70 жылдардан бери ремонт иштери токтоп калган экен. Биз атайын проект негизинде Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы аркылуу проект жазып, ушул жерде толук реконструкциялоо иштерин 2 жыл мурун баштаганбыз. Мына 2 жыл мурун дагы ушул жерге келип, бул жердин акыбалы кандай экен мына сиздер менен биргеликте көргөнбүз. Бүгүнкү күндө ушул проектке 3 миллион 600 миң евролук акча каралып, мына иштер кызуу жүрүп жатат. Кудай буйруса проект ушу 2021 жылы толук кандуу бүтүп ишке берилет. Горвода каналы менен биргеликте ушуну жасап аткан негизги максатыбыз мына шаарда күндөн күнгө көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу, өндүрүш ишканалардын курулушу ушуга себеп болуп атат да. Себеби келечекте биз ошол мына саркындуу сууларды тазалоо боюнча толук кандуу ушул жооп беришибиз керек да. Мен ойлойм, ушул шаардыктар дайыма мына эл менен жолукканда суроо болот да, ушул канализация боюнча кандай мощность жетеби туруштук бере аласыздарбы деп. Мына бүгүн көзүңөр менен сиздер дагы көрүп атасыздар, биз дагы көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө толук кандуу ушул канализация мындай талапка жооп берет десек болот. Келечекте дагы кандай кылабыз? Мына азыр жаңы заман, жаңы мындай оборудованиялар дагы пайда болуп атат. Мына мени кубандырганы жаш кадрлар ушул сырттан Европадан окуп келип, ушул жаңы заманбап ушул оборудованияларды иштетип атышат да. Булар дагы бизге сунуштарды берип атат. Келечекте мындай аз аянтка ушундай жаңы мощностью көбүрөөк саркындуу суу тазалоочу аянттарды курсак болот деп. Эми мына Ош шаарын билесиздер да, Кара Суу району менен чектеш, Кара Суу районунун көптөгөн айыл өкмөттөрү, азыр мына шаардын ичинде Кара Суу районунан дагы көптөгөн көп кабаттуу үйлөр, ишканалар курулуп атат. Анан мына генпланга ылайыктуу бизге дагы шаардан Кара Суу район территориясынан келечекте генпланга байланыштуу 3,5 миң гектары дагы кошулуш керек да. Ошондо дагы көп кабаттуу үйлөр түшүшү мүмкүн. Азыр жеке мындай сектордогу үйлөрдү дагы бүгүнкү күндө шаардын ичинде проблема болуп атпайбы? Канализация бүт септиктер менен ачык эле ачык керек. Акбуранын боюндагы баягы водопроводный дагы үйлөр, ошолорду бүт биз мына быйылкы жылы Кудай буйруса ошолорду дагы мындай центральный канализацияга кошуу боюнча иштерди алып барабыз да. 60-65% гана ошол мына канализация менен камсыз болгон да, центральный канализация кошулган. Биз дагы бир 35-40% дагы ошонун үстүндө иштерди алып барышыбыз керек. Себеби баардык цивилизация ушу канализациядан башталат да. Ошон үчүн биз келечектеги дагы алдын ала иштер жасайбыз. Беришибиз керек, максатыбыз да ошол. Мына бир 2 жыл мурун келгенде көргөнсүңөр да мына акыбалын, азыркы жасалганын көрүп атасыңар. Кудай буйруса мына бүтөт. Жакында бул жерде токтотуп иштетип туруп, анан наркы азыркы начар жагын көрбөдүңөр, бүтпөгөн жагын. Ошол жагын баштайбыз да. Атың ким? Алманбек. Алманбек. Мына ушул проекттин негизинде
ошол баягы бизге акча берип аткан донорлор өздөрү Швейцариядан ушул баланы таптыр. Өзү мадылык жигит экен да. Ошол жакта окуп, иштеп жүргөн баланы мына жерге алып келип. Ушу насосторду ушулар бүт жаңы өзү окуп үйрөнгөн бала ушуну иштетип атат азыр. Мына өзүбүздүн кадрлар да, мына Кудай буйруса, ийгилик болсун. Анан кийин экинчи нар жагында оңдой баштайт да. Мына азыр как раз иштеп атат, холостой иштеп атат. Качан бересиң буну? 18'i беребиз. 18 мартта мына. Кудай буйруса 18 мартта мына толук кандуу иштей баштайт да. Мына былтыр эле наркындай болуп турганда эски болот. Мына проблема жаратса бул өтө чоң көйгөй болот шаар боюнча. Мына бүт канализация ушул жерден келип тазаланат да. Мына көрүп атасыңар кандай сонун иштер болуп атат бул жерде. Мен куттук экен да. Бул бардыгы баягы 66 жылдары токтогон ушул жерчи. 20 миң куттук. Анан мына bir 2008-2009 жылдары мына кайрадан бир сыйра жасап коюшкан. Бул эгер Кудай сактасын ар жактан шаардын ичинде сел кетип, коркунучтар пайда болсо, буну урушмай на крайний случай иштете турган запаста турат да. Мен азыр айтып атам, буну дагы өзүнчө бир проект менен наркы жака окшотуп, мындай бир автоматташтырып келечекте жасап кое берели деп. Мында 20 миң куттукта бул дагы. Анан ар жагында жерди көрүп атасыңар да. Баягы мен айткан келечекте дагы бир жаңыласак болот. Эгер 3,5 миң Кара Суу районунан жерлер кошулуп, дагы мына шаарда көп кабаттуу үйлөрдүн, же болбосо өнөр жай ишканалардын көбөйө турган болсо, келечекте бизде жер бар, ар жакта 100 миң кубка чейин ушундай саркындуу тазалачу кубка жасасак болот да мына жерде. Запас жерлерибиз бар экен да. Бул дагы мына силерге маалымат катары айтып атабыз. Азыр мына ар жактары толук реконструкция жасалып атат. Мына 21-жылы күтөбүз да. Мыналар дагы Кудай буйруса келечекте пландаштырып атабыз жаңылоо боюнча. Маалымат катары. Bizde o значит абыздын жанында сливной станциябыз бар. Ошол сливной станциядан куят, ушул жакка келгиче ушул жанагы жытта анча-мынча жытта ошолдордун пайда болуп калып атат да. А так бул жерден өзүнүн өзүндө процесс нормальный болуп чыгып келип, Ошол жактан чыгат да. ошол жактан келип аралашып келгиче Ошол жактан ошондой жыттар чыкпаш үчүн не деген сунуш бересиңер ошого? Септикке куюп аткан жерде. Септикке ошол жерден элдер ошол жерде местный жителдер бизге жалоп кылышты. Эми бул союз малынан кылынган сливной станция да биздики ал жерде. Башкача кылса болот. Ошону сунуш кандай жаңыласа болобу? Жаңыласа болот ал жерде. Жыт чыкпай турган кылып төгүп ошонун ичине чоң напор менен сууну аралаштырып, мусорун отдельно алып ошол жакка айдай турган. Жасаса болот.